чыгып кетүү иш-аракеттерин азыр текшерели. Азыр өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкери Элдияр акебиз менен биргеликте ушул окуучулар өзгөчө кырдаалдарга кандай даярдыкта биргеликте текшерип көрөбүз. Азыр ушу Ош шаарынын Валентина Челешкова атындагы орто мектебине келдик. Ушулардын окуучулар жана мугалимдер жер түтүрүү жана өрткө каршы даярдыктарын текшерип, эвакуацияны практика түрүндө өткөрөбүз. Эч кандай эскертүүсүз эле билим уясындагы окуучуларга капыстан ишарат кылып, коопсуз жайга чыгууга чакырдык. Окуучулардын басымдуу бөлүгү имараттан сыртка кыска аралыкта чыгууга аракет кылышты. Эреже боюнча окуучулар имаратты аз убакытта таштап чыгуусу үчүн кошумча эшиктер болушу шарт. Бул мектепте кошумча чыгуучу 2 эшик каралыптыр. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери авариялык чыгуу жолдорунун эреже боюнча кандай болушун айтып берди. Мектептен чыгып атканда бир буюм турбаш керек да эжеке. Сиздики жакшы буюм, анан тети 2 эшиктен бирдей ачылыш керек. Биякта пожарный крандар бар экен, биякта выход деген көрсөтүүлөр бар экен. Текшерүүнү улай жер силкинүүдөн кантип сактануу керектигин ÖKM'дин кызматкерлери окуучуларга үйрөтүп, практика жүзүндө сыноодон өткөрүштү. Машыгуу иретинде айгай жарыяланат. Жер титреген учурда, например, сиздер алгачкы аракеттерди жасооңуздар керек. Биринчиден өзүңүздөр жакын турган ошол отурган парталардын астыларына ошондой эле ар бир бөлмөдөгү эшиктин үстүнө ошондой эле катуу бетон конструкциянын астына туруу керек. Өзүңүздөр билесиздер, Андан кийин эч качан паникага алдырбоо керек. Ар кандай өзгөчө кырдаалдарда өзүнүн алып жүрүү эрежелери бар. Ошол эрежелердин негизги белгилери келет. Биринчиден, например, люстра кыймылдашы мүмкүн, например, өзүңөр бул жактан мектептин зооногу бериле элек маалда эле ошол өзгөчө белгилерди сезишибиз керек. Өзүңүздөрдөн жогору турган мугалимдерге биринчиден кабарлаңыздар. Жер түтүрөө орточо эсеп менен 5-20 секундага чейин созулуп токтойт. Адистер кийинки силкинүүгө чейин адам коопсуз жайга 10 секундтун ичинде чыгып кетиши керектигин айтышат. Ал эми көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочулары кырсык учурунда лифттерди пайдаланбай, тепкичтер менен гана чыгып кетиши керектигин эскертишет. Нургелди Каныбек уулу, Азам Бузриков, Бейтарап, Ош шаары.